Hikmatilla Насиров техникага жакын адам. Терең кызыгуунун арты менен ар кандай техникаларды оңдоого киришип, күнүмдүк турмуш тиричиликте кеңири колдонулуучу кир жуугуч унаалардан тартып, муздаткычка чейин оңдоп түзөө жумушу менен алек. Бул убакыт аралыгында көп нерсе өзгөрдү. Бирок ага карабастан 43 жылдан бери ак эмгек тынымсыз аракет аркылуу өз жумушунун мыктысына айланган. Аскерди кызматты өтүп келгенден кийин ушул жумушка кызыгуум күчөп, натыйжада эмгектенип калдым. Алгаш жөн гана үйрөнчүк катары келсем, ал эми азыр көп тажрыйбаларды топтоп, сырларын үйрөнүп, жогорку деңгээлде өздөштүрүп калдым. Бул менин ата кесибинен аркалаган жумушум. Бүгүнкү күндө заман талабына ылайык жаңы техникалар, жаңы ойлоп табуулардын түрлөрү көбөйүп, иштелип чыгып жаткан кезде, ал эми сапаттуу буюмду туура, ананда узак мөөнөткө пайдалануу мүнөздүү көрүнүш. Тилекке каршы, кээ бир замандаштарыбыз иштөө эрежелерин, функцияларын анчейин өздөштүрбөгөндүктөн түрдүү жагдайлар жаралууда. Күнүмдүк турмушубузда биз пайдаланып жүргөн муздаткычтардын жана кир жуугуч унаалардын ушул техникалык абалы же болбосо учурдагы оңдолуп жаткан кызматкерлерден ушул жумушка кантип аралашып жаткандыгын туурасында азын оолак кеп курууну, маек курууну туура көрдүк. Анда Хикматулла агай айтсаңыз, учурда ушул муздаткычтын эмнеси жарактан чыккан? Холодильникте келишден алдын текшеребиз. Мотору, компрессору жараксыз болгон. Бул үчүн моторду отпайка кылып, бөлөк коюш үчүн отпайка кылабыз. Андан кийин бөлөк жаңы коебуз. Андан кийин эки заправка кылабыз. Холодильникте мотор өлгөндөн кийин биз сушкага салып, моторду сушит кылып, андан кийин ордуга коюп, 2 күн, 3 күн текшеребиз. Өчүп жанышыны, андан кийин клиентке беребиз. Каарманыбыз 40 жылдан ашуун убакыттын аралыгында кызыгуусу күч болгон бир топ шакирттерди чыгарууга жетишти. Ошону менен катар өз ырыскысын таап, ак эмгек, бешене тери аркылуу турмуш тиричилигин алдыга жылдыруунун үстүндө. Учурдагы жумушумдун артынан көп нерсеге жетиштим. Айта турган болсом, үй бүлө күттүм, турак жайымды бүтүрдүм, уул кыздарымды татыктуу тарбиялап турмуш кечирип келүүдөмүн. Бир сөз менен айтканда, алектенген жумушум абдан жагат жана ар бир күнүмдөн рахат алам. Хикматилла ага менен кошо эмгектенген кесиптештери, анын мээнетке терең берилгендиги, адамгерчилиги жогору экендигин кошумчалайт. Көплөп шагирттер чыгарган, холодильниктерди үйрөткөн, 12 жылдан бери бирге иштейм. Жакшы үйрөтүп, балдарды үйрөтүп атат азыр. Мындай өнөрдү аркалап, аны билими менен айкалыштырган каарманыбыздын жумушу сырттан караган адамга жөнөкөй, оңой көрүнгөнү менен түйшүгү мээнети бир топ. Демек, эч качан үмүтсүздүккө түшпөстөн, жашоонун жаркын жагында болууга умтулалы. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Филимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.